Кабыр азабынан эмнелер сактайт бизди? Намаз сактайт, зекет, орозо, фе'люл хайрат, жакшылык иштерди кылуу, садака берүү, сила, тууган урут менен катташуу, вал маруф, адамдарга жакшылык кылуу, вал ихсан илен нас, адамдарга ихсан кылуу, ушулар сактайт. Бул хадис бар. Хадис имам Табарани, Ибн Хиббан, Хаким риваят кылып, имам Захаби ошого эмне муафик болгон Хасан хадисте мындай келет да. Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Менин жаным, рухум колумда болуп жаткан касам ичип айтам" дейт. Пенде дейт, адамды көмүп кетип аткан учурда алардын кетип аткан кеп иштерин үнүн угат дейт. Эгер ошол адам момун болгон болсо дейт, намаз башында турат, зекет оң жагында, сол жагында орозо турат дейт. Кылган жакшылык иштери, маруф ихсандарынын бардыгы бут алдынан тосуп турат дейт.